18 май музейлердин эл аралык күнү. Ал эми ар жыл сайын 18 майда музей кызматкерлери өзүнчө ар тараптуу иш-чараларды өткөрүүнү адатка айлантып алышкан. Учурда Сулайман Тоо археологиялык музей комплексинде 33 миңден ашуун экспонаттар сакталып турат. Алгач музей жана музыка аталышындагы иш-чаранын катышуучулары сыйланды. Аны Сулайман Тоо музей комплекси менен Ош облустук балдар чыгармачылык борбору биргеликте уюштурушкан. Бұл музейдің атын жоғалтпай тұру үшін біз жалғыз музейшілер емес, жалпы бардығыз тарихты сақташымыз керек. Тарихтың қадіріне жетішіміз керек. Ошол кечеги тарихыбызды ертеңки келечек муындарға біз урукун бузбай, тарихтай сақтап, элге жұртқа жеткирип берүүгө бардығыбызды милдетибиз. Райондан келген балдардын чыгармачылык борборунун Музей үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган кызматкерлер дагы бар. Алардын алды 40-42 жылдан бери музейде эмгектенип келет. Алардын бирден бир тилеги өзүнүн кийинки муунга музейди өткөрүп берүү, жок болуп кетүүсүнүн алдын алуу. Барандуу тармак болгон музейдин ишинде мен өмүрүмдө көп ушу шартташып калган экен. Башка жумушка кете албадым. Себеби бул музейдин ушундай бир отуруп иштеп көргөн адамга кетип калса да кайрылып келгенге бир өзүнчө ушундай бир багыттар көп болуп калат экен да. Бүгүнкү иш-чарага облустун аймактарындагы музейлердин кызматкерлери да катышууда. Ноокат району Зулпуев айыл өкмөтүндөгү мурдагы Россия колхозунун тарых музейи азыр оңдоп түзөө иштерине байланыштуу жабылып турат. Аталган жайга жыл сайын 40-45 өлкөдөн туристтер кызыгып көрүп кетишчү. Дүйнөнүн 45 мамлекетинен келген. Ал жерде бизде карта менен көрсөтүлүп турган Индия, Америка, Африка, өзүбүздүн Орто Азиядан сырткары дүйнөнүн 45 мамлекетинен келип, өздөрүнүн кол жазмаларын калтырып кетишкен. Музейибиз жергиликтүү бюджеттин карамагында болгондуктан, жергиликтүү бюджет тарабынан акча бөлүнбөстөн азыркы күндө музейибиз талапка жооп бере албай жабылып турат. Сулайман Тоо музейи менен Ош облустук балдар чыгармачылык борборунун бирге иштешкенине 6-7 жылдын жүзү болуп калды. Муну менен бирге эле облустук балдар чыгармачылык борбору 74 мектеп музейлер менен иштешип келет. Бул жердеги балдар атайын музей кызматкери болууга кызыктары болуп, үйрөнүп жаткандары дагы бар. Балдардын чыгармачылык борборунда атайын иримдер дагы иштейт. Ошол край таануу иримдери бар. Ошол жерде атайын бир окуу жылына окуу программалар түзүлүп, адис историк мугалимдер жетектейт ошо иримдерди. Анан алар мына музейдин кызматкерлериндегидей кылып жанагыдай баяндамачылар, экскурсоводдор деп коебуз да. Топтор иштейт. Анан кызыгуулар абдан жакшы. Анын кругозору кеңейет экен, тарыхты билет, тилди билет дегендей ошондой жакшы иштер жүргүзүп атат. Окуучулардын кызыгуусу абдан жогору. Маалыматка таянсак, Сулайман Тоо музейи буга чейин 1973-1978 жылдары түптөлгөн. Музейдин кире беришин архитектор Кубанычбек Назаровдун эмгеги болгон. Облус аймагындагы Өзгөн мунарасы Ноокат районундагы Зулпуевдеги музей дагы Сулайман Тоого карайт. Учурда Сулайман Тоо музейинде 33 миңден ашуун экспонаттар бар. Айымкан Исралкызы, Айбек Үсөнуулу, Ынтымак.